Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Эгерде сиздер документтериңизди жоготуп алсаңыз эмне кыласыз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Көп мекендештер бизге кайрылып атат, чалып атат. Эгерде биз паспортубуздагы, миграционкабыздагы регистрациябыздарды полностью жоготуп алсак эмне кылабыз деп. Жолдору оңой эле. Биринчиден, силер кайсыл метродон жоготуп алсаңыз, же кайсыл райондон жоготуп алсаңыз, ошол райондон коркпой өтпөй эле ошол райондун МВДсине барасыңар, территориальный МВДга. Ошол жерге заявление жазасыңар. Свободный формула жазасыңар, кат жазып, заявление жазып начальниктин атына. Жоготуп алдым, ал жерге сөзсүз өзүңүздүн эмнени жоготтуңуз бүт баарын көрсөтүңүз. Паспортуңузду, миграционканы, регистрацияны бүт баарын, же тыйын, кошелек болсо ошону да көрсөтөсүздөр дагы. Ошо жазгандан кийин силерден ал заявление сөзсүз кабыл алат. Кабыл алгандан кийин силерге кичинекей талон берет. Ошол талон силерге документ болуп эсептелинет. Силер көчөдөн милиция документиңер жок деп кармаса, ошол талонду көрсөтөсүңөр. Ошол талондун негизинде документиңерди восстановление кылчакта жүрө бересиңер. Ал талонду алгандан кийин бирок заявление жазып атканда сөзсүз түрдө ошо жашаган адресиңизди же болбосо силерге кат келчү адреси сөзсүз жазыңыздар. Себеп деген МВД 10 күндүн ичинде силерге кайра ошол адреске кат жөнөтөт. Катта болсо айтып берет, же таптык, же тапкан жокпуз деп силерге мындай справка берет. Ошол справканын негизинде элчиликке барасыңар дагы, элчиликке документтерди жаңы паспортко тапшырасыңар. Ошол эле учурда параллельно элчиликтен чыгып алып туруп, сөзсүз силердин регистрацияңыз кайсыл районда болсо, ошол районго барып туруп, ошол жака дагы тапшырасыз дагы. Ошонун негизинде ошол район силерге дубликат берет, миграционный картанын дубликатын берет, анан кийин регистрациясынын дубликатын берет. Ошо менен жүрө бересиңер дагы, паспортуңар элчиликтен келгичекти. Элчиликтен паспортуңар 30-45 күндүн ичинде келет. Ошо паспортуңуз келгенде дагы бир жолу ошол МВДга барып туруп, силердин эски данныйларыңарды жаңы данныйга паспортко көчүрүп бериңиздер деп суранасыңар. Эгерде силер мисалга алсак ID картын жоготуп алып туруп, бирок загран паспортуңуз жаныңызда болсо, анда элчиликке барып отурбай эле түз эле ошол местный УВМге барасыңар, кайсыл жерде регистрация болсо, ошол жерден силердин эски данныйыңарды жаңы данныйга көчөртүп, ошо бойдон официалдуу түрдө бул жерде регистрацияңыз бүткөнчө иштеп, эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Ушундай жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүннөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 73 68, 8926 475 20 77.